Саламатсыздар достор, биз бүгүн сиздер менен бөлчөктөрдү бөлүү темасында видео сабак жасайбыз. Анда бөлчөктөрдү бөлүү кандай аткарылат? Карайбыз. Бөлчөктөрдү бөлүүдө бул биринчи бөлчөктүн өзүн жазабыз, кандай болсо, мисалы үчүн 5тен 4, а экинчи бөлчөктүн тескерисин жазабыз. Башкача айтканда 7-ни алымына 3-тү бөлүмүнө кылып жазабыз. Ал эми ортосуна бөлүү эмес, көбөйтүү коюлуп калат. Көбөйтүүнү аткарууда көбөйтүүнү кандай аткарсак ошондой аткарабыз. Бул жерде кыскара турган сандар жок. Башкача айтканда 4 менен 3, 5 менен 7 бирдей санга бөлүнбөйт. Анда биз жөн эле 4кө 7-ни көбөйтүп коебуз. 5ке 3'tü көбөйтүп коебуз. Анда 28, 15. Экинчи бөлүүнү аткаралы. Мында дагы биринчи бөлчөктүн өзүн жазабыз. Экинчи бөлчөктүн тескерисин жазабыз. 3 бөлүмүнө 4 алымына. Кыскара турган сандар жок. Бул жерде 2 менен 3, 3 менен 4 бирдей санга бөлүнбөйт. Анда 2ге 4'tü көбөйтөбүз 8, 3кө 3'tü көбөйтөбүз 9. Кийинкиси 8ден 3'түн өзүн жазабыз. Ал эми 7ден 5'тин тескерисин жазабыз. 5ден 7 деп жазабыз. Бул жерде да кыскара турган сандар жок. Анда 8ге 5'ti көбөйтөбүз. 3кө 7'ni көбөйтөбүз. 4-үчүбүздү дагы 5ден 1'дин өзүн жазабыз. Ал эми экинчи бөлчөктүн тескерисин жазабыз. 7'ni алымына 3'tү бөлүмүнө жазабыз. Анда кыскара турган сандар жок. Бул жерде дагы анда 1ге 7'ni көбөйтөбүз. 5ке 3'tү көбөйтөбүз. Ал эми кыскара турган сандар болуп калган учурду карайлы. Бул жерде 5тен 4 бардык эле бөлүүдө биринчи сандын өзүн жазып алабыз. 5тен 4. Ал эми экинчи сандын тескерисин жазабыз. 4 бөлүмүнө 7 алымына болуп жазылат. Эми бул жерде 5 менен 7 кыскарбайт, себеби экөө бирдей санга бөлүнбөйт. Ал эми 4 менен 4 кыскарат. Башкача айтканда 4 менен 4 экөө бирдей санга бөлүнөт. Экөө тең 4кө бөлүнөт. Анда 4'tü 4кө бөлөбүз 1. 4'tü 4кө бөлөбүз 1. Эми 1 менен 7'ni көбөйтөбүз 7. 5 менен 1'ди көбөйтөбүз 5. Бул жерде биринчи сандын өзүн жазып алабыз. Экинчи сандын тескерисин жазабыз. 5 бөлүмүнө 12 алымына. Эми бул жерде 3 менен 5 кыскарбайт, экөө бирдей санга бөлүнбөйт. Ал эми 16 менен 12 экөө тең 4кө бөлүнөт. Эми 16'ны 4кө бөлсөк 4, 12'ni 4кө бөлсөк 3. 3'tü 3кө көбөйтөбүз 9. 4'tü 5ке көбөйтөбүз 20. Эми кийинки бөлүүнү аткаралы. Биринчи сандын өзүн жазып алабыз. Эрежебиз ушундай. Ал эми экинчи сандын тескерисин жазабыз. 3 алымына 2 бөлүмүнө жазылат. Бул жерден 5 менен 2 кыскарбайт, себеби экөө бирдей санга бөлүнбөйт. Ал эми 6 менен 3 экөө тең 3кө бөлүнөт. 3кө бөлөбүз. 3'tü 3кө бөлсөк 1, 6'ны 3кө бөлсөк 2. Эми 5'ti 1ге көбөйтөбүз 5, 2'ni 2ге көбөйтөбүз 4. Кийинки саныбыз биринчи сандын өзүн жазып алабыз. Кийинки сандын тескерисин жазабыз. Демек 4 алымына 3 бөлүмүнө. Эми 5 менен 3 кыскарбайт.
Ekөө birдей санга бөлünmөйт. 8 менен 4 экөө тең 4кө бөлүнөт. Анда 4-тү 4кө бөлсөк 1, 8-ди 4кө бөлсөк 2. 5-ти 1ге көбөйтөбүз 5, 2-ни 3кө көбөйтөбүз 6. Бул жерде байкап көргөн болсоңуздар, бирден кыскара турган мисалдарды атайын терип жазгам. Ал эми 2 санттен кыскара турган болгон учурлар кандай болот? Эрежебиз дайыма окшош. Биринчи сандын өзүн жазабыз. Экинчи сандын тескерисин жазабыз. 25 алымына 9 бөлүмүнө жазылат. Эми бул жерде 3 менен 9 экөө тең 3кө бөлүнөт. Анда бөлөбүз. 3-тү 3кө бөлсөк 1, 9-ду 3кө бөлсөк 3. 5 менен 25 экөө тең 5ке бөлүнөт. Анда бөлөбүз. 25-ти 5ке бөлөбүз. 5. 5-ти 5ке бөлөбүз. 1. Эми 1ге 5-ти көбөйтөбүз. 5. 1ге 3-тү көбөйтөбүз. 3. Экинчи мисалыбыз. Биринчи сандын өзүн жазып алабыз. Эрежебиз дайыма ушундай. Экинчи сандын тескерисин жазабыз. 3-тү алымына 2-ни бөлүмүнө алып. Эми 14 менен 2 экөө тең 2ге бөлүнөт. Анда бөлөбүз. 14-тү 2ге бөлөбүз. 7. 2-ни 2ге бөлөбүз. 1. 15 менен 3 экөө тең 3кө бөлүнөт. Анда бөлөбүз. 3-тү 3кө бөлөбүз. 1. 15-ти 3кө бөлөбүз. 5. Эми 7-ни 1ге көбөйтөбүз. 7. 5-ти 1ге көбөйтөбүз. 5. Кийинки мисалыбыз. Кайра эле эрежебиз мурдакыдай. Биринчи сандын өзүн жазып алабыз. Экинчи сандын ордун алмаштырып жазабыз. То есть 15-ти өйдөгө, 7-ни ылдыйга алып. Эми 35 менен 7 экөө тең 7ге бөлүнөт. Анда 35-ти 7ге бөлсөк 5, 7-ни 7ге бөлсөк 1. 15 менен 24 экөө тең 3кө бөлүнөт. Анда 15-ти 3кө бөлсөк 5, 24-тү 3кө бөлсөк 8. Эми 5-ти 5ке көбөйтөбүз. 25. 8-ди 1ге көбөйтөбүз. 8. Кийинки саныбыз. Биринчи сандын өзүн жазып алабыз. Экинчи сандын ордун алмаштырып жазабыз. Бул жерден 5 менен 4 кыскарбайт, себеби экөө тең бирдей санга бөлүнбөйт. Ал эми 9 менен 12 экөө тең 3кө бөлүнөт. Анда бөлөбүз. 12-ни 3кө бөлөбүз 4, 9-ду 3кө бөлөбүз 3. Эми 4кө 4-тү көбөйтөбүз 16, 3кө 5-ти көбөйтөбүз 15. Эми аралаш бөлчөктөрдү бөлүүдө кантип бөлөбүз? Аралаш бөлчөктөрдү бөлүп жатканда көбөйтүүдө аткарылгандай эле аларды биринчи буруш бөлчөккө айландырып алуу керек. Ал үчүн бул 6-ны бул 3кө көбөйтөбүз, 2-ни кошобуз. Мунун баары алымына жазылат, ал эми бөлүмү 3 бойдон калат. Кийинки аралаш бөлчөктү дагы буруш бөлчөккө айландырып алабыз. Ал үчүн 1-ди 9га көбөйтөбүз жана бул 1-ди кошобуз. Бөлүмүнө кайра 9 жазылат. 6-ны 3кө көбөйтсөк 18, 2-ни кошсок 20. Демек биздин биринчи бөлчөгүбүз 20 бөлүү 3 болуп калды. Ал эми биздин экинчи бөлчөгүбүз 1-ди 9га көбөйтсөк 9, 1-ди кошсок 10.
10 bölü 9 bolup kaldı. Эми жанакы эрежеде аткарылгандай эле бөлүүнү аткарабыз. Демек, биринчи бөлчөктүн өзүн жазып алабыз. Экинчи бөлчөктүн тескерисин жазабыз. Бул жерден 20 менен 10 экөө тең 10го бөлүнөт. Анда бөлөбүз. 20-ны 10го бөлөбүз 2, 10ду 10го бөлөбүз 1. 3, бул жер 9 экен, кечиресиздер. 9 менен 3 экөө тең 3кө бөлүнөт. Анда экөөнү тең 3кө бөлөбүз, 9ду 3кө бөлөбүз 3, 3ду 3кө бөлөбүз 1. Анда 2-ни 3кө көбөйтөбүз 6, 1ди 1ге көбөйтөбүз 1. Эгерде бөлчөктүн бөлүмүндө 1 болуп калса, анда бул 6 бөлүү 1 деген сыяктуу сөз. Анда 6-ны 1ге бөлсөк 6 өзү эле чыгат, ошондуктан 6 деп эле жазып коебуз. Бул жерде дагы биринчи буруш бөлчөккө айландырып алыш керек. Ал үчүн 5ти, бул 5ке көбөйтөбүз жана 3тү кошобуз. Бөлүмүнө бул 5 өзү жазылат. Ал эми экинчи бөлчөктү 2-ни 10го көбөйтөбүз, 1ди кошобуз. Бөлүмүнө кайра 10 өзү жазылат. Анда биздин биринчи бөлчөгүбүз 5ти 5ке көбөйтсөк 25, 3тү кошсок 28. 28 бөлү 5. Ал эми экинчи бөлчөгүбүз 2-ни 10го көбөйтсөк 20, 1ди кошсок 21. 21 бөлү 10 болуп калды. Эми кайра эрежедегидей эле бөлүүнү аткарабыз. Биринчи сандын өзүн жазып алабыз. Ал эми экинчи санды тескерисин жазып көбөйтөбүз. Бул жерде 5 менен 10 экөө тең 5ке бөлүнөт. 10ду 5ке бөлөбүз 2, 5ти 5ке бөлөбүз 1. 28 менен 21 экөө тең 7ге бөлүнөт. Демек, булар дагы кыскарат экен. 28ди 7ге бөлөбүз 4, 21ди 7ге бөлөбүз 3. Эми 4тү 2ге көбөйтөбүз 8, 1ди 3кө көбөйтөбүз 3. Мынакей достор, бөлүү амалы ушинтип аткарылат. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин жакшы болуңуздар.